Бул көргөзмө кымбат баалуу буюмдар жана бийлик Персиядан Грецияга да аталат. Кымбат баалуу буюм түшүнүгү байыркы заманда бийликтин таасирин көрсөтүү үчүн колдонулганын байкаса болот. Бул түштүк чыгыш Европадан тартып, бүтүндөй жакынкы чыгышты, Иран бөксө тоолорун жана Борбор Азияны камтыйт. Бул көргөзмөнүн түпкү максаты дүйнө жүзүгө болгон бир убакта эң ири империя болгон Перс империясынын Ахемениттер доорун жана албетте Перс баскынчылыгына каршылык көрсөтүп, анын миизин кайтарган грек мамлекетинин бир нече шаарларынын ортосундагы тарыхый карама-каршылыктарды көрсөтүү. Өтө чоң тарыхый дихотомияны түзгөн биз жана алар деп калыптанып калган ири тарыхый жазмалар. Ошол кагылышуулар гректердин көз алдында болуп өткөнүн чагылдырат. Александр басып кирген учурда Перс империясы абдан күчтүү болгон. Ал көзөмөлдөн чыгып кеткен, бирок империяны бириктирип турган саясий архитектура укмуштуудай бекем болгон. Бул империя эмнеге мынчалык күчтүү жана бекем болгонун түшүнүүдө кымбат баалуу буюмдардын ролу абдан маанилүү. Аны оңой эле көрүүгө болот. Бул ритон же мүйүздөн жасалган шарап ичүүчү идиш. Аны адатта Перс падышасы шарап ичкенге колдончу. Бул жөн эле суюктук ичүүчү чөйчөк эмес, бул шарап куюла турган идиш. Анын түбү укмуштуудай жырткыч жаныбардын келбети менен кооздолгон. Тулкусу уштуураак, оозу кичирээк идиш. Падыша ошол ритон менен коноктордун алдында бир колун өйдө көтөрүп, баш бармагын мойнуна коюп, анан экинчи колунун манжаларын учу менен кылдат, тең салмакта кармап, ичимдикти иччү. Кызматчы шарап куюп жатканда, шарап чөйчөккө агып кириши үчүн түтүктүн оозун бир аз бошотуп, анан куят. Ритондон ичимдик ичүү өзүнчө эле театрдагы көрүнүштөй сыяктанат. Аларды ушинтип колдонуу менен падыша бул буюмдардын баалуулугун көрсөткөн. Бул абдан маанилүү эле. Анткени падыша бул буюмдарды өз империясындагы адамдарга тартуу кылган учурлар болгон. Алар бул буюмдарды падыша кандай колдонсо, дал ошондой колдонушкан. Муну менен алар шарапты кантип ичүүнүн жол жобосун түшүнүп, саясий бийликтин борбору болгон Перс ордосуна жакындыгын жана байланышын көрсөтүшкөн. Бул болсо чегилген сүрөттөрү бар Нерейт эстелиги деп аталган чоң таш. Муну Перс падышасына жана анын бийлигине баш ийем деп ант берген Урбанас аттуу батыш түрк падышасы курган. Анын персиялыктардыкындай узун сакалы бар. Бир колуна ритон, экинчи колуна чөйчөк кармаган. Ал мен эмне кылышты билем. Мен перстерге окшошмун деп айтып жаткандай. Менимче кымбат баалуу буюмдар империяны бириктирүүчү курал катары жогору бааланган.